мамлекеттик гезитинин жамааты өлкөнүн маданият, билим берүү, саламаттыкты сактоо, экономика жана илим тармагында өзүрлүү эмгектенип жаткан айымдарын Кыргыздын алдыңкы айымы төшбелгеси менен сыйлады. Айтурган Темирова Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Кол чабуулар менен Айтурган Темированы кошулат. Айтымында ар кайсы тармакта татыктуу иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жаткан айымдар окурмандардын гезиттин эмгек жамаатынын тандоосунан өткөн. Электр акционердик коомунун Манас райондук электр станциясынын инспектору Мусашева Карима Камаловна. Кыргызстандын кыран кыздары деген наам берип, ушундай бүгүн 8 март менен куттуктап, аябай сүйүндүрүп атканына рахмат. Анан ошо коллективиме де рахмат, ошо Шайлоо Рысбековичке мени ошо жака жөнөтүп койгону жумуштун убагынан. Биздин кыргыз айымдарынын аткарып аткан иштеринде кандайдыр бир көмүскөдө калып калган бир четке айылгычтактарда мыкты иштерди аткарып аткан айымдарыбыз бар да. Ошолор көмүскөдө калып аткан учурлар көп кездешет да. Максатыбыз ошолордун аткарып аткан иштерин коомчулукка көргөзүп, bir стимул жасоо негизги максат. Bir алдыдагы ишкерликке же болбосо аткарып аткан иштерди мындан ары да мыкты аткарууга бир аз болсо да бир стимул болсо деген тилек менен. Аялдардын ичинен эң мыктысы кемеңгердин кеп казынасын, олуянын ой казынасын аңдап, сапаттардын асылын, акылмандын акылын, билярмандын билимин, табышмактын түйүнүн билген дегеле кыргыз кутун сактап, өз ишинде ийгиликтүү аракети менен жамаатына үлгү болгон кадырлуу айымдардын арасында Урматхан Саканова дагы бар. Жалал Абад областынан, Жалал Абад шаарынан келдим. Ушул 36 жылдан бери ушу эмгек кылып, ушу эмгегимди баалап, бүгүнкү ушу 8 март аялдардын эл аралык майрамына сыйлык катарында Кыргыздын эң алдыңкы айымдардын катарына кошкон Эркинтоо гезитине ыраазычылыгымды билдиремин. Ошондон пайдаланып бүткүл бүгүнкү 8 март майрамдардын эл аралык майрамын чын жүрөктөн куттап кетүүгө уруксат этиңиздер. Дегеле кыргыз коомунда кызга өзгөчө аяр мамиле жасалып, кыздуу үйдө кыздарга көп көңүл бурулуп, анын асыл сапаттуу болуп чоңоюшу үчүн тамактын чүйгүнүн, суунун тазасын, күмүш идиштен берип, тырмактайынан кийимдин жакшысын, жасалгалуусун кийгизип чоңойтушканы маалым.